Уланбек Эгизбаевдин сөөгү жерге берилет. Азаттыктын иликтөө журналисти Уланбек Эгизбаев менен коштошуу зыйнаты маркум өзү туулган Кочкор районунун Көкжаар айылында өтүп жатат. Анын сөөгү бүгүн жерге коюлат. Уланбек Эгизбаев 22-июлда Чолпон Ата шаарында ооруканада каза болду. Ал Ысык көлдөгү Акун пансионатында эс алууга барган жеринен сууга чөгүп, башка эс алуучулар тарабынан жээкке чыгарылган. 28 жаштагы Эгизбаевдин артынан ата энеси, 4 эжеси жана кош бойлуу жубайы калды. Жакындарынын өтүнүчү менен маркумдун сөөгү экспертиза үчүн Чолпон Ата шаарынан Бишкекке жеткирилген. Учурда Уланбек Эгизбаев менен коштошуу зыйнаты өткөрүлүп жатат.